Сыртынан карасаң жөн гана уна, бирок ичине кирсең өзүнчө бир оорукана. Ооба, мындай медициналык техникалар менен жабдылган унааларды биз өнүккөн мамлекеттерден же болбосо сыналгылардан көрүп соктонот элек. 3 жыл мурун жүк ташуучу унааларга орнотулуп, 8 бөлүктөн турган мындай мультидиагностикалык мобилдик клиника Кыргызстанга алынып келип, ачылыш аземине президент Садыр Жапаров катышкан. Соңку 3 жыл аралыгында көчмө мобилдик клиника өлкөдөгү алыскы аймактардын бардыгын кыдырууда. Башында Кеминде, кийин Ысык Көл облусунун бир нече айыл жергесинде, Баткендин чыгыр аймактарында болду. Мобилдик клиниканын жардамы менен аймактарда көптөгөн оорулар убагында аныкталып жатканын дарыгерлер президентке айтып беришкен. То есть жакшы да пайдасы тийип атат элге. Жаштар абдан чоң болот. Биринчи оорулар оорулар билбей жүргөн көбүлөр. Сиздин айтканыңыз тиги ушу дел соолук саламаттык сактоого абдан жакшы көңүл бурасыздар. Президент Садыр Жапаров жана Саламаттык сактоо министрлигинин алыскы аймактардын тургундарына жеткиликтүү акысыз медициналык жардам көрсөтүү демилгесинин алкагында Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында 3 айдан бери мультидиагностикалык борбордун кызматкерлери жарандарга акысыз медициналык жардам көрсөтүшүүдө. Бул аралыкта Нокен районунун бардык аймагын жана Таш көмүр шаарын кошкондо жалпы 55 миңден ашуун тургун акысыз дарыгерлердин кеңешин алып, 15 миңден ашуун адам медициналык кароодон өттү. Бул жактан айыл тургундары шаарга барбай эле кандай текшерүүлөр керек болсо, ошонун бардыгынан өтүп жатат. Мунун баары жарандар үчүн бекер. Мобилдик клиника акыркы үлгүдөгү заманбап жабдыктар менен камсыз болгон. Анын эң эле бирин алсак, мындай компьютердик томография, ал эми анын жанында айыл жеринде аялдар үчүн эң зарыл болгон санариптик маммография жабдыгы да бар. Кала берсе, мобилдик клиникага келип биохимиялык жана башка анализдерди да тапшырсаңыз болот. Эгерде кандайдыр бир хирургиялык дарылоого муктаж болсоңуз, хирургия бөлүмү каралган. Булар дагы баары акысыз. Кайрылган жарандардын көпчүлүгү УЗИде негизинен боор оорулары менен жабыркаган оорулар көп болуп атат. Арасынан мисал айта кетсек, гепатит оорулары, боордун май басуу, күнүнө биз орто эсеп менен 35ден 40 кээде 45ге чейин бейтаптарды көрүп кароодон өткөзөбүз. Көчмө клиникадагы ак халатчандар, республикадагы алдыңкы ооруканалардын тажрыйбалуу дарыгерлери, ичине так жана дасыккан адистер. Эң башкысы мобилдик клиникада. Алар үчүн дагы бардык шарттар каралган. Негизи биз бул жакка Кочкор Атага келгенде Нокен районун гана кабыл алмакпыз. Ичине 8 айыл аймак киргенде биз аларды 5 айга бөлгөнбүз. Аягында Таш көмүр да кошулду. Бирок бизге башка областтардан жадалса келишет, башка райондордон да келишет. Мультидиагностикалык комплексте учурда кардиолог, невропатолог, кулак мурун, көз дарыгери, тиш дарыгери жана гинеколог бар. Жергиликтүүлөр өздөрүнүн дарты боюнча кайрылып, медициналык кароодон өтүп, дарыланып, кеп кеңештерди алышууда. Көргөндөн келдим мен өзү көрүнгөнү. Жакшы өткөндө да бир келип кеттим эле. Да бир айдан кийин да келип көрсөткөн, көзүм көрсөткөнү келдим эле. Аны жакшы, бул элге канча сайын жардам да бул. Кезек күтүү жок, акча маселеси неме бар бекер. Бекер клиникага чоң рахмат айтабыз. Өкмөт тарабынан ушу алдын ала орунун алдын алган жакшы да. Ошо алдын ала эми күч алып кете электе алдын ала көрүнүп атабыз. Ошо рахмат айтабыз. Бул мобилдик клиникада ар бир дарыгер жергиликтүү тургундарды кароо, дартты аныктоо жана дарылоо боюнча кызматтарды аткарышат. Алдыда Чүй облусунун Сокулук районуна бараары пландалууда. Долбоор 5 жылга эсептелген. Бул убакыт аралыгында Ислам өнүктүрүү фонду менен Фаел Хайр кайрымдуулук фонду мобилдик клиниканы тиешелүү дары-дармек, жабдуу жана күйүүчү майлоочу каражаттар менен ал эми медицина кызматкерлерин эмгек акы менен камсыздайт. Андыктан убакыт бар кезде керектүү текшерүүдөн өтүп алыңыздар. Мырзажигит Маматкерим уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Жалал Абад облусу.